мен кудалашканды бел куданы туура деп айтам. Бирок бир шарты менен. Эгерде эки куда бирине бири ишенсе, кайсы мааниде? Экөө тең балдарына тили өтөрүнө ишенсе. Эртеңине биринин баласы Россияга барып, чоң акчаны жөнөтүп, атасы баласыга кулак салып калган болсо, ал атасы кудалашып койгон кызды албайт ал бала. Атанын сөзү сынып калат бу жерде. Туурабы? Эгер балдар да кыйналат. Ошон үчүн мен ал дегенди аласың деп тарбиялашына көзү жетсе кудалашыш керек. Экинчи дагы бир чегин коет элем, эгер экөө тең таква болсо кудалар. Балдарына диний тарбия беришине көзү жетсе, кел кудалашалы. Менин көзүм өтүп кетсе, менин кызым калып калбасын, сен балаңа алып бер. Себеби сен балаңа диний тарбия бересиң деп кудалашыш мүмкүн. Мен муну башка учурда эми азыр мына кудалашып койдук бай кезибизде экөөбүз. Анан эртең мен банкрот болуп калсам, сенин балаң менин кызымды тоотпойт да. Ну и что? У нас родители были друзьями, сейчас извини меня дейт. Туура, ошон үчүн туура айтат. Бул эгерде кээ бир шарттарды эске албаса, бул тоодон түшүп келаткан эле бир жорук да.